кесиптештер, урматтуу бир туугандар, мына бизде бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда мына кайрымдуу болуп коомдук фонд деп негиздегенбиз, сиздерге маалым. Бирок бүгүнкү күндө биз жакшы менен бөлүшкүбүз келет ар дайым. Жакшы нерсени сүйлөткүбүз келет. Ушундай бир акыбалдар бүгүн өтө кыйын акыбал турат. Азыр ушул Байболсун бир тууганыбыз мына биздин мекендешибиз, замандашыбыз ушул акыбалда турат. Ошондой бир борлорубуз монтип кыйынчылыкта кыйналып турганда бүгүн секунд кымбат болуп турган учур. Жакшы кыргызда сөз бар. Бир күн бар, 1000 күнгө тете деген. 1000 күнгө тете мына ушул күндө туруп атабыз. Бирок тез аранын ичинде жетишип калуу керек болуп турат. Урматтуу бир туугандар, мына азыр отурайын десе отура албайт, басайын десе баса албайт. Кыйналып атат. Ошон үчүн колуңуздан келишинче 100 сом болсо дагы 10 сом болсо да жардам берсеңиздер урматтуу бир туугандар. Эми бул көрүнүштү айтпасак дагы сизге маалым. Эне жүрөгү көздөн эмес жүрөгүнөн жаш тамып турат энелерибиздин. Ошон үчүн энебизге жардам берип, Байболсун да жакшы болуп кетишине себеп болойлу, Кудай буйрса. Кудай ыраазы үчүн, Кудай буйрса. Байболсун буйрса жакшы болот, баары жакшы болот. Байболсун буйрса жакшы болот. Байболсун неме күч келтирем азыр. Документтерим бүтүп атат азыр, Кудай буйрса. Тезирээк бүтөт, чыгып кетет буйрса. Кудай буйрса. Азыр визаларга документтерди өткөзүп атабыз, Кудай буйрса. Чейинтен азыр $20,000 жетип жетпеген акча чогулду, Кудай буйрса. Элдерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол акчанын чогулушуна себеп болуп аткандарга. Бирок келиңиздерчи, дагы да чым-чым этип аракет кылайлы. Баарыбыз жашоодо жашагыбыз келет. Бирок мындай акыбал кыйын болуп турат. Колуңуздан келишинче дагы жардам берсеңиздер, биз эртең бүтүрүп документти. Мурдун канап. Аны эметип жүргөн. Мурдун канап. Секин. Ошо видеону жакшынан эме кылып чыгарган. Өткөндө сен азамат менен сүйлөшүп, кече майли тез мен колумдан келген жардамды такыр аябаймын деп видеону жакшынакай чыгып, анан самыйлык менен неме кылып, анан апа мен өзүм эле бара берем апа деген жолдон эле ошо эжемдин баласын кошуп билет бар экен да айтып аткан немеде. Анан кошуп эле жөнөтүүдү мен сүйүнүп ушу жакшына кетти деп неме кылсам, анан келип эртеси эле комага түшүп калды. Больницага алып келишти, неме кылыштыр, мага түшүп калыптыр. Угуп эле эрте менен неме кылып жөнөдүм. Түнкү саат 2-3-те неме кылсам, немени рамятеге алып коюптур да. Анан ошол жерде эшикти жаап коет экен, эми жаап да 12-ден кийин. Түнү менен кантип тыңыртканын билбейт. Анан таңгамал кезем. Киргизди эми энеси деп мени киргизди. Эчтекени билбейт. Жалаңыз буйрса баары жакшы болот. Кудай берген затына шифа берсин, Кудай буйрса, Кудай буйрса. Рахмат, ушу элиме, журтума рахмат. Ушунун немеси менен мен ушу немеге дагы ушу топтолгон акчам ушу больницага кетип атты, Дагы айлам укурап, дагы бир өзүм неме кылайын деп, эми колумдагы үйдөгү мүлктөрүмдү саттым. Сатып эми ошо дагы неме кылып жөнөтө берейин деп азамат менен сүйлөшүп, анан эже ушу эптеп неме кылып, мен дагы жардамым аябайын деп эле ошо чыккандан кийин, бияка келгенден кийин да комага түшүп калды. 5 күн 6 күн комада жатты. Дагы мен неме кылсам, врачтар такыр уруксат бербейт, баланын акыбалы өтө оор. Виза аштырбам, виза неме кылдырбам. Анан күтүп отурдум. Анан бир чыкты, терапияга неме кылды, дагы болбой, өзүн өзү чабып, ичи болсо ишип кетиптир.
Özünü özü çalıp neme kılanın kaytıp nemege apardı. Ramesine. Anan o yerde dağı çattı. Çattı anan Vraçtan neme kılıp karavat açtı kolundan gelişince karavat açtı. Rahmat uşu jetpegen ajelge uşu vraçlarga yam rahmat. Şola sebepkeri boluştu. Uşu dağı elimden, jurtumdan, uşu daladağı baldarımdan rahmat baldarım oşonça nemege men uşul nemege dağı jetkirdim uşu. Arjatqanda uşu 70 ming, 80 ming. Bir yaktan neme kılsam bir yaktan toktay albayım. Oşantip nemeleri uşumalga çeyin jetkirdim. Bu yakta Almatı'dan kelip atıştık. Krasnoyarskiyden kelip atı, Yurkutskiyden kelip atı, kelbegen neme kalmadı. Oşu ballarıma, oşu talata жүрген elime, jurtuma, oşu Kırgızstandıklarga çoğun rahmatımı da aytamen. Allah razı olsun silerge. Siler dağ oşu bir tıyının arkasından jürösüngö talada. Oru vagıla den soğunlardı versin bardınlar. Bergeninlerge namazında dua kılamışa bergenlerge. Kırgızstanlıklarga Uşu elime, jurtuma, uşu balama nasip kılsın, oşularga Allah razı olsun dep. Uşu namazında daim pata kılam, dua kılam. Taçak namazında turvalıp neme kılam. Uşuldan men baldarıma okup neme kılıp. Oğru vasfı ki bir adamın da balası. Эме урматтуу мекендештер, бул кырдаал эч кимде болбосун. Адам тагдырында тегере жазылбасын. Ушундай болсун, бир тууганыбыз мекендешибизде бул оору тегере акыркысы болсо экен, ушундай ооручу. Буюрса бир тууганыбыз жакшы болуп кетсин, мен тилектешмин. Ушул тилек болуп жанында туручу үчүн. Мен бир нерсе баса билип айткым келет. Биз өткөндө дагы алыска Баткенге барганда дагы мына ушул бир тууганыбыз үчүн бүткө болсо кыйын эртерээк болсо экен деген урматтуу Милан мекендешим. Сенга да барганыбыз ушул себеп болчу. Бирок бүгүн бир эле сага эмес, биз бүтүндөй элге жүрөгү кыргыз деп соккон кыргызга кайрылып турабыз. Келгиле, тыйындап болсо да чогултайлы. Колубуздан келишинче Кудай буйрса биз ушул эртеретип, мына азыр визалар бүтүп калса эле, эртерээк алып кетейин деп турабыз. Азыр бул үйбөдө бир эле бай болсун эмес, жакындарынын бүт баасы кыйналып турат. Азыр мына караңыздарчы, мына бутун монтип шишип, мондай шишип туруп атат азыр буттарчы, мына карагылачы. Монтип шишип туруп атат буттарчы. Бүт мына мондай шишип, бүгүнкү күндө тишибиз ооруп, тишибиз кичине шишип калса кандай акыбалда болобуз? Ушул акыбалды чыныгы мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалайт. Келгиле, эгерде мына акыбалда эгерде мен жаткан болсом, көрүп аткан сиздин башыңызга биздин башка салбасын. Эгерде сиз жаткан болсоңуз, бирөө келип бир ооз жылуу сөз сүйлөгөн сөзү сиз үчүн аябай таттуу болмок. Бирок эгерде сөз сизге таттуу болмок, эгер сиз ушул акыбалда жатканда балким келип бирөө 100 сом берип койсо, ал адам сиздин эсиңизден кеткис болот. Келиңиз, жүрөктө кала турган жакшы мамиле жасайлы. Мындай оору эмнеге көбөйүп кетти деп да сын пикир көз караш менен карабайды. Балким сиз буну угуп аткан болсоңуз бир күнү жаныңызга барып калбасын. Шүгүр келтирейли, тоба келтирейли Кудайдан. Ошон үчүн намазда дуа кылгыла, жума намаздарда дуа кылып койгула, бир туугандар жакшы болуп кетсин. Канчалаган бир туугандар жакшы болуп кетти Кудай буйрса. Азыр мына бүгүн дагы бир мекендешибиз, Индияга жөнөткөн мекендешибиз, мына Адыл байкем бүгүн операцияга кирип атат. Анын да амандыгына аракет кылайлы Кудай буйрса, Кудай буйрса. Ошол кайдыгер карабагыла бир туугандар, мекендештер кайдыгер карабагыла. Аллах баарыңардан разы болсун. Эч кимге оорубагыла, эч кимиз оорубайт.